Саламатсыздарбы, урматтуу биздин YouTube каналдын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бүгүн сиздер менен жасалмайчылык аркылуу оюн түзсөк болобу деген суроолорго жооп берип кетмекчибиз. Буга чейин биздин кесиптештерибиз кайрылып ушундай оюндарды кандай түзсөк болот? Мисалга резонанс жараткан аркан тартыш, ошол эле кызыктуу май ар тараптуу оюндар түзүлмөгү менен чыкты. Ошол оюндарды биз өзүбүз кандай колдонсок болот деген суроолорго биз сиздерге видео тартууну туура көрдүк. Бул видео аркылуу сиздер мыкты билим ала аласыздар деген ойдомун. Эгерде видео сиздерге жаккан болсо лайк басып, комментарий калтырып, биздин каналга катталып, кесиптешиңиз менен бөлүшүп кетүүнү унутпаңыздар. Анда эмесе биз видеону баштайбыз. Мисалга ушундай боз итүү жарышы боюнча этиштин чактары деген суроо менен бул жакта суроолорго туура жооп берген сайын боз үйдүн мындайча айтканда сөөлөкөтү пайда болуп, окуучуларга мындайча айтканда кызыгуу арттырат десем болот да. Мисалга туура жооп берген сайын мынакей караңыздар, бизде боз үйдүн сөөлөкөттөрү оң канат жана сол канат болуп тигиле баштады. Ошол сыяктуу оюндарды, мисалга ушундай тесттерди, ар тараптуу багыттарды алууну кааласаңыздар, биз сиздерге ар дайым жардам берүүгө даярбыз. Анда эмесе биз сабагыбызды баштайлы. Ал үчүн биз эң биринчиден Gemini деп жазып алабыз. Gemini Eye деп Gemini'ге киребиз. Gemini'ге киргенден кийин эле эч кандай бөлүкчөлөр кереги жок. Бир гана регистрация боло элек болсоңуз, регистрация Google аккаунт аркылуу болуп коюңузду сунуштайт элек. Бул жакка жазабыз. Салам бага география сабагы боюнча оюн түзүп бер. 11-ci класстарга керек. Мисалга 11-ci класстарга керек дедим. Анан инструмент деген жакта Canvas деген бөлүмдү тандайбыз дагы и жиберебиз. Караңыздар. Сиздер бул жака деталдуу конкреттүү түрдө жазсаңыз болот. Мисалга мага 10 суроолук, 30 суроолук, 40 суроолук, 50 суроолук деген сыяктуу жоопторду алсак болот да. Андан сырткары ушул маалыматтарды ушундай кылып түзсөк болот. Эч кандай коддун жазуунун кереги жок, эч кандай текшерүүнүн да кереги жок. Бул караңыздар, өзү автоматтык түрдө код жазып берет и текшерип берет. Оюнду баштайлы. Дүйнөнүн калкы саны боюнча экинчи орунда турган мамлекет кайсы? Мисалга Индияны бассак мындай кете берет. Кайсы мамлекет чоң жетиликте Ж2ге кирбейт дейт. Мисалга Япония, Россия кирбейт экен. Ушул сыяктуу биздин 11-ci класстарга ылайыкталган программада тест болду. Мен бул жака мисалга 15 суроо болушу керек жана оюн эки командага бөлүнүшү керек деп жаздым. Мынакей мен оюнумду жакшырта берем. Жакшырткан сайын биз бул жактан Canvas'тан көрө беребиз. Оюнубуз кандай түзүлүп атат, кандай бөлүкчөлөргө барып атат. Эч кандай бөлүктүн кереги жок. Мынакей кодду бул жактан өзү автоматтык түрдө код түзүп берет. Мынакей код түзүлүп атат. Караңыздар. И код бөлүнүп бүткөндөн кийин эле бизге автоматтык түрдө өзү чыгарып берет. Биз эч кандай жака копировать этип же ставить этүүнүн кереги жок. Мисалга оюнду Geotime деди. 11-ci класстагы команда түздүктөр тоолуктан мелдешти баштоо. Мынакей дүйнөнүн калкы саны боюнча эң көп мамлекет Кытай, Индия мисалга. Бул жакта жылы турат, көрдүңүзбү? Эки командага суроолор кете берет. Мен мисалга бул оюндун фонун дүйнө картасы менен алмаштырсам кандай болот деп жазып койсок, мисалга бизге ошол боюнча түзүп берет. Мынакей кодду ошол боюнча түзүп баштайт кайра. Бул оюнду сиздер өзүңүздөр автордук кылып койсоңуздар болот. Анан бул жака да жазсак болот. Автор катары Самиров Нурлан деп жазып бер дедим. Жазып бер деп туруп, бул жака азыр түзүп бүткөндөн кийин оюнубузду көрүп көрөбүз. Андан кийин бул сөздү жиберсек, биздин оюндун автору катары мисалга көрүп көрөлү. Geotime оюнду баштоо
Бул жакта ушул сыяктуу мынакей оюндун түрмөгү алмашты. Нурлан деп издеп бер дедим, караңыз. Ушул эле бөлүк. Оюнду мисалга оюнду карта менен марага жеткире тургандай кыл деп мисалга мен дагы суроо берип атам, чтоб мен оюнумду мындан ары да жакшыртууга мынакей автор Замиров Нурлан деп чыгып калат мынакей Замиров Нурлан деп. Мен оюнду карта менен марага жеткире тургандай кыл дедим. Бул жакта сиздер өзүңүздөрдүн оюнуңуздарды өздүк автор болгондуктан кийин бул оюнду түзмө түз өзгөртүп жакшырта бересиздер. Каалашынча каалагандай бөлүк менен жакшырта берсеңиздер болот. Бул жакта эч ким кыйнабайт. Бул өзүңүздөрдүн жеке маалыматтык бөлүк. Мынакей суроолор кетип атат 15 суроо, 30 суроо кылсаңыз да болот, 40 суроо кылсаңыз болот. Бул өзүңүздүн тизмегиңиз десем болот да. Сиз өзүңүз кандай кааласаңыз, ошондой кылып кое бересиз. Мисалга, кээ жарыш дедик, оюнубуз башталуунун астында турат. Мисалга, кайык менен же болбосо башка бөлүктөр менен дагы алып көрсөк болот бул оюнду. Биз өзүбүз каалагандай кылып колдоно беребиз. Мисалга, иштебей калган болсо, сиз мынакей бул жакта меники азыр иштебей калып атат. Ошол жактан оюн иштебей калды деп койсоңуздар, бул жак кайрадан оюнуңуздарды түздөп берет. Бул жакта сиздер оюнду жакшыртышыңыздар керек да. Оюн сүрөттөр менен болсун, видеолор менен болсун десеңиздер да болот. Оюнду жандуу кылуу максатында сүрөт, видео коюп бер деп койсоңуздар дагы болот да. Ар түрдүү багыт менен мынакей ошол сыяктуу оюнду мындай кылдык. Сүрөт, видеолорду коюп бер дедик, көрдүңүздөр. Бул жакта сиздерге керектүү маалыматтарды анимациялык код менен түзүп берет. Бул оюнду сиздер Gemini аркылуу гана түзүп алууга мүмкүнчүлүк бар. Ар түрдүү багыттар менен сиздер түзсөңүздөр болот. Эми ошол жактан негизги маалыматты өзүңүздөргө камтый аласыздар. Оюнубуз түзүлүп бүттү, кайра көрүп көрсөк болот. Мынакей бул жактан. Андан кийин оюнду кантип сактайт десеңиздер, поделиться басабыз. Поделиться басып туруп дагы бир жолу копировать этебиз. Ссылканы копировать этип туруп, каалаган браузерге же WhatsApp'ка, кайсыл жака сактап алсаңыздар дагы болот. Бул оюнду сиздер ушул бөлүктөр менен баштай берсеңиз. Жарышты баштоо, мисалга, сүрөтү кетет. Дүйнө калкы эң чоң мамлекет 2024-жыл бул Индия деп басабыз. Кийинки суроо, мынакей көрдүңүздөрбү? Дүйнөдөгү эң ири алгоритм кайсы? Нью-Йорк, Токио экен мисалга сүрөттө эле байкалып турат. Мисалга, нефть экспорттоочу өлкөлөрдүн уюму кандай аталат? ОПЕК деп аталат мисалга. Ушул сыяктуу суроолору менен сиздер оюндарды түзүп алсаңыздар болот. Анан бул жакта караңыздар, марага кайыгыбыз кетип баратат. Үстүн дагы карап турсак болот. Ушул сыяктуу оюндарды сиздер баардык маалыматтарды өзүңүздөр камтып алган оюнду түзсөк болот. Бир гана бул географияга иштейт экен деп ойлобоңуздар. Сиздер кайсы предметтен кандай оюн түзгүңүз, балким ат чабыш, балким кызыгылмай, балким аркан тартыш кылып да түзсөңүз болот. Анан бул жака оюнду мен азыр базалык гана минимум бир деңгээлин көрсөтүп бердим. Сиздер буга үн коштосоңуздар болот, музыка койдурсаңыздар болот, ар тараптуу бөлүктөрдү койдуртуп жасап көрсөңүздөр болот. Сабак жаккан болсо биздин каналга катталууну унутпаңыз, жана ошондой эле кесиптешиңиз менен дагы бөлүшүп коюңуз. Лайк басып, комментарий калтырып, өз ой пикириңизди жаза кетиңиз. Жана ошондой эле мындан кийин кандай видео күткүңүз келет, сөзсүз жаза кетиңиздер. Кийинки сабактан көрүшкөнчө